Оштогу Боорукердик үйүндө тарбияланган кызга карата көргөзүлгөн ыдык боюнча акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгү атайын мониторинг жүргүзгөн. Анда омбудсмендин кызматкерлери барган учурда милицияда териштирүү жүргүзүп жатканы, кызга ыдык көрсөтүүгө шектелген карыя мурда соттолгону белгилүү болгон. Ошондой эле Лотос балдар үйүнүн 9 тарбиялануучусу кыш мезгилинде Боорукердик карлар үйүнө убактылуу жайгаштырылганы аныкталган. Урган деген факт боюнча барып, ал адамга жолукканыбызда ал адам урбаганын билдирди. Эми ошол жерде жашаган бир кыздарга телефонун берип, ала киши айтып атат, мен телефонума баягы сообщениелерин өчүрүп бер деп мен бергенмин дейт. Анан ошол телефонда 500 бирдиги бар экен, ошону жок кылып коюшуптур. Эми бир жактарга чалганбы же болбосо бир жака которуп алганбы, анан сөз менен урушканмын деп ал киши мойнолоду. Лотос балдар үйүнөн Боорукердик үйүнө барган 9 бала ал жакта 5 ай жашаган. Бул убакыт аралыгында балдар Боорукердик үйүндө орой мамилеге кабылып, ыдыкка туш болушканын эжекесине билдиришкен. Алар окуя боюнча тарбиячыларына да айтышып, бирок алардын чара көрбөгөнүн кошумчалаган. Эмне болду? Могу балдардын ачып бергендерин өзүмө видеого тартып, тиги балдардын укугун коргоо боюнча лиганын жетекчиси Назгүл Турдбековага жөнөттүм. Себеби бул жерде балдар айтып аткан нерсенин баары зордук зомбулуктун ар түрдүү формасы болуп атпайбы? Аны жашырып отурган мүмкүн эмес. Андай зомбулукту жашырганын өзү кылмыш болуп эсептелинет. Жөнөттүм. Мыйзам өкүлү катары. Ал эми Боорукердик үйүнүн жетекчилиги балдар тарабынан коюлуп жаткан дооматтарды толугу менен четке кагып, буга чейин бул сыяктуу окуялар катталбаганын айтышты. Алар имараттын бардык бөлүгүндө видео байкоолор орнотулганын белгилеп, интернаттагы балдар менен эксперттер күн сайын иш алып бара турганын билдиришти. Ага катар болуп өткөн окуя боюнча буларды айтты. Ал кызыбыз болсо карыяларда мага ыдык көрсөттү деген сөз бар, бирок ал сөз жалган. Себеби именно ошол кишиге мага телефонуңузду берип туруңуз деп туруп, менин телефонумду берип туруңуз деп алат дагы, М-банкын ачабы ушундай кылып туруп, бир приложенияны түшүнбөй атам деп бул аксакал эме кылса көрсөтүп беребиз деп туруп, М-банкынан акчасынан снимать этип койгон. Булчу ушундай ситуациялар болгон. Аталган үйдө балдардын зомбулукка кабылганы боюнча 9 апрель күнү белгилүү болгон. Буга байланыштуу тиешелүү медициналык экспертиза дайындалып, кызматкерлерге карата териштирүү иштери башталган. Ошондой эле жабырлануучу тараптан да керектүү болгон көрсөтмөлөр алынып, тарбиячы кызматынан бошотулган. Шаарындагы Лотос балдар интернатында болгон балдарга жасалган мамиле боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына катталып, тиешелүү ошол жердеги кызматкерлер сурак берүүдө бүгүнкү күндө тергөө тарабынан атайын чечим кабыл алып, юридикалык баа берилип, мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Окуя боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгына 9 апрель күнү маалымат келип түшкөн. Ошол учурда эле ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгып, жетекчилик чыгып, ошол жерге барып сурак иштерин жүргүзүп, тиешелүү материалдарды чогулткан. Белгилей кетсек, Лотос балдар үйүнүн чатырын 2024-жылдын июнь айында катуу шамал учуруп кеткендиктен бул жай убактылуу жабылган. Анда балдар Алай районунун Сопу Коргон айылында Фостердик үй бүлөгө көчүрүлгөн. Ал жакта шарт жоктугунан улам ошол эле жылдын ноябрында 9 бала Боорукердик карыялар үйүнө жайгаштырылган болчу. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.